Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Бүгүн бизде мейманда Кейжи Групп курулуш компаниясынын жетекчиси, меценат, коомдук ишмер Имамедин Ташев студиябызга куш келипсиз. Биз бүгүн азыр эле сизге ушул 50дөн ашык коомдук уюмдардын жалпыга маалымдоо каражаттарынын тандоосу менен жыл адамы деген ушул татыктуу сыйлык тапшыруу аземинде болуп кайттык. Куттуктайбыз. Анан ушул бүгүнкү иш-чарада канчалаган коомдук ишмерлер, ушул журналисттер, жарандык коомдун өкүлдөрү жакшы пикирлерин билдиришти. Ошолго алуу тилекке биз дагы кошулдук. Анан сизге бериле турган ушу алгачкы суроо ушул мамлекеттик деңгээлде ой жүгүрткөн саясатчы, коомдук ишмер катары ушул жасап аткан иштериңиздин бири ушул областтарда ушул мамлекеттик тууну орнотуп келатасыз. Алгач ушул идея кайдан пайда болду? Эмне үчүн ушул кадамга бардыңыз? Балким башка нерсени жасасаңыз болот эле, бирок ушундай бир чоң багыттуу ишти алдыңыз. Эмнеден улам? Саламатсыздарбы, да бир жолу. Эгер туура көрсөңүз, жанагы иш-чара боюнча бир аз токтоло кетсем, токтолчу дагы айтылчу да нерселер бар. Себебинде элдин алдында жананча чоң кыргыз кылуу ата-апалардын астында айтуу бир аз сүрдөнүү болбой койгон жок. Бүгүн мен үчүн, менин жашоомдо, менин өмүрүмдө өтө башкача, өзгөчө бир күн. Чындыгында буну мен мойнума алышым керек. Алуу менен айтып атам. Себебинде сиз да көп болдуңуз, ошол жерде айтылып атты. Эки адам биригип алып, баягы жылдын мыктыларына тандап аткан убакытта 50дөн ашуун коомдук бирикме, элдин оюну дайым билип, жон тери менен сезип жүргөн кыргыздын жарандары бир добуштан ушундай бир чечимге келгендиги бул чоң бакыт. Мени да толкундатпай койгон жок. Ошол бакытка себепкер болгон ошол жарандык коомдун алдын сапта келген ушул Элнура Кулуева эжеке дагы ыраазычылык. Себебинде мени таң калтырбай койгон жок. Мен өзү чет жакада болчумун. Ушу келишим менен эле ушундай иш-чара болгонуну мына өзүм да билбей калганын бакытка бөлүп атат. Эгер мен билип келгенде, балким манчалык бакытка бөлөнмөк эмесмин. Кыскасы, бул нерсени мен жоопкерчилик катары кабыл алып, бул нерсени ойноп эмес, ойлоп кабыл алдым. Бул мага жүктөлгөн жүк. Демек, бул сыйлык менен мен ушул күнгө чейин кандай коомчулукка жакыр жагы менен тааныла алган болсом, мындан кийин дагы ошо жакшылыктарды эсе кылуу жоопкерчилигин өзүмө алып отурам. Экинчи, сиз айтып кеткен бул ар бир дубанга туу көтөрүү, туу желбиретүү идеясы 2016-жылы кыргыздын коомчулугунда дагы башынан өтө кыйын заман кечирбей койгон жок. Алардын бири ушул Москва шаарындагы эмгектенип жүргөн биздин жарандардын арасынан 17 кыргыздын кыргаан, кыргыздын баягы ширин жаран кыздары набыт болуп кетти өрттөн. Ошол кайгышалуу окуянын артынан кой деген кожобуз эгеге чыккан эгебиз болбогондугун сездим. Дача суудагы 40 биздин жарандарыбыздын набыт кетиши. Ушуларды ойлоп туруп, ушу кыргызга бир күч, дем, дух жетпей атат го. Ушул кыргызга күч, дем, дух берүү менен биримдикке чакырсак.
ушул айтылып аткан нерселерге бир гана кыргыздын туусу гана чакырылат деген баягы тыянактан улам ушул нерсе келип чыккан болчу. Анан бул нерсени эми баягы көп жылдар болду. Бул нерсени айтып койсом орду болсо керек. Эң эле баягы түрткү болгон нерсе бир түш да болду. Ошо туу көтөрүү кээ бир деңгээлде ошол түштө көрдүм. Бул нерсе кээ бир деңгээлде дилге берилет экен адам баласына. Анан ушул нерсени жоопкерчилик катары кабыл алып, бул нерсени көп баягы жарыя кылбай, ар бир жарандын, ар бир колунда бар бизнес чөйрөсүндө жүргөн ишкердин кылышы керек болгон милдет катары кылып келатам да, колумдан келишинче. Анан кайрымдуулук дегенде биздин коомчулукта бирөөгө жардам берүү деп кабыл алабыз да, или билебиз. Кайрымдуулукту дагы баарына жардам берүүгө жалгыз өзүм жетишпейм. Деп ошо туу көтөрүү, кыргыздын армиясына өйлөк жөлөк болуу, ошолорго жардам берүү, мындай айткандай мамлекеттик улуттук идеологияны чагылдырган кайрымдуулукка кичине ыктаганыбыздын максаты ошол туу көрсөтүү, көтөрүү болчу. Бүгүнкү жыл адамын тапшыруу аземинде ушул менин кубанганым ушул манасчылардын ошолордун дагы ушул сизге жыл адамын берүүгө макулдугун берип катышып отурушу болду. Ушу жалпы коомчулук билет, буга чейин ушул Тулпар Манасчы Келдибек сыйлыгын ошону негиздеп ошону бердиңиз эле. Анын алгачкы ээси дагы ушул бүгүнкү жыйында катышып отурган ошо Темирбек Токтогазиев агайыбыз жакшы ошо пикирлерин айтып кетти. Мыкты көп, адам аз деп. Ошол манасчыларга карата ушул иштерди жасап жүргөнүңүз бул деле ошол улут. Албетте мен баягы бакытка бөлөнүү менен айтып кете алам. Ушундай улуттук идеологияга, улуттун улут болуп түптөлүүсүнө себепкер болгондорго жардам берүү идеологиясына көмөкчү, жардамчы болгонум дагы бул бакыт. Себебинде азыр көрүп атасыздар. Аракка, шарапка, адамды өлтүрүүчү, адамга зыян келтирүүчү нерселерге көмөк көрсөткөндөр, жардам бергендер, спонсор болгондор дүйнөдө арбан. Бирок ошондой убакта баягы экономикалык бир нерсе күтпөй, моралдык, руханий баягы сезим күтүү менен ушул нерселерге көмөк көрсөткөнүм бул дагы ошол улуттук идеологияга ыкталган иш-чара. Эми сиз жасап келе жаткан мамлекеттик деңгээлдеги иштердин дагы бир өзгөчөсү бул быйылкы жылда ушул болду деген ойдомун. Жана 4 эмдерге биз Кыргызстанда эки эле үй бүлөдө экен, ушул батир бердиңиз. Ага чейин ушул мыкты журналист Уланбек Эгизбаевке, биз билишибизче ушул Залкар талант Жамал Сейдакматовага, Чоро Думанаевке ушул турак жай берип колдоп келе жатасыз. Анан ушул эки жагдайга токтолуп кетсеңиз, ушул биздин жарандарды кубантуунун ошол эки тарабын тең. Жана бир телеканал интервью алып атып сурап калды. Биринчи кайрымдуулугуңуз эмне болду? Кандай сезимдерге бөлөндүңүз депчи. 2011-жылы бул нерсени баягы көп жарыя кылбай келгенбиз. Ошо жарыя кылбагандыгыбыздын дагы кесепети ушул деңгээлге алып келди. Балким ошол күндөн баштап күндө жарыя кылып, күндө элге жайылтканыбызда балким бүгүн жыл адамы деген наамга балким татмак эмеспиз. 2011-жылдын аягында ушул Кара Балта шаарынан авариядан, жол кырсыгынан кайтышы болуп, ата-энеси томолой жетим калган ошо балдар, уул кыздар, балдары
туугандары да карай албай турган деңгээлдеги туугандары болуп, ошол үй бүлөгө, ошол улан кыздар, ошол бизге бир тууган эле болуп калды, ошолорго берген батир болчу. Биринчи алгачкыбыз. Албетте, баягы ый менен коштолуп, ый бул кайгыруу ый менен кошула бакыт, ичибиздеги баягы руханий байлыктын берген сезимин ый менен коштолгон иш-чара болчу да. Эми ошонун улап отуруп, ошол сиз айткан төртем болсун, баягы маданият тармагында өз ордун жоготпой келген биздин тарыхый инсандарыбыз болсун, журналистика, бул журналистика деген эл менен коомдун ортосундагы көпүрө. Акыркы убактарда ушул журналистика жаатына болгон мамилени көрүп, анан ошого карабастан ошол Улан Эгизбаев, рахматтуулук инибиз тайманбай, бар күчүнө бүт өмүрүн адап, кээ бир коркунучтарды көзгө илбей, себебинде мага болгон коркунучтан элге болгон коркунуч андан өйдө турат деп, ушул нерселерди кылгандыгы дагы ошол батир берүүгө себеп болбой койгон жок. Буну болгону Улан Эгизбаев менен өмүрүмдө эки гана жолу жолуктум. Биринчисинде бул башка, анда башка бир маалыматтар болуп келип, үстүрттөн мени мындай сындап же болбосо үстүрттөн байкап кетет. Анда 2 сааттан ашык сүйлөшүп, экинчи жолугушууну өзү каалап, өзү тилеп 7 сааттан ашык отурганбыз. Экинчи жолугушууда мекен жөнүндө, улут жөнүндөгү маселелерге, ошол деңгээлге чыгып сүйлөшө алдык да. Анан ушундай улан кыздар, ушундай кыргызга күйүп, жанын дагы кыргыздын тагдырынан өйдө койгон кыргыздын жарандарга, тарыхый адамдарга жардамыбыз, биздин жардамыбыз эчтеке деле нерсени түшүндүрбөйт да. Ошого бул нерсени баягы жана да айтып кеттим, ажып эмес эле, эгер эмки жылдары бизге окшогон кайрымдуулукта биздин катарды толуктаган, улуттук идеологияга ыктаган катарлаштар көбөйсө, пикирлештер көбөйсө депчи. Башка кесиптештерди билбейм, мен ушул сизди 2012 жылдагы алгачкы ушул баягы социалдык турак жайларды куруп, аз камсыз болгондорго, майыптарга калктын аялы катмарына деген жасап келаткан иштериңизди ушул 12 жылдардан бери билет экем, албетте сыртыңыздан. Анан ошо менен катар келип, азыр бүгүн өзүңүз күбө болгондой жыл адамы болдуңуз. Анан быйылкы жылы ушул Элнура Кулуева демилгечи болуп ушул салтанаттуу бөлүгүн өткөрүп берди жана төртемдердин турак жайын барып көрүп, ошол сүйүнүчтүү окуялар менен кошо жүрүп атабыз. Анан эми быйыл аябай жакшы окуялар менен катар баары жогу аралашып да кетпедиби? Өзүңүз көргөндөй музейде жылаганч кыздар да чуркап кетип атат дегендей. Анан ушундай абалда ушул улут жана улуттук баалуулук деген түшүнүк кичине бизде ушул олку-солку тургандай да. Анан сизге кандай таасир берди ушул окуялар акыркы? Дүйнө нугунан чыгып кеткендей таасир берди. Дүйнө тескери жакка айлангандай таасир берди. Себебинде биз, мен өзүм жашымды алсам, ушул жашыма чейин биз ушул көрүнүштөрдү жапайы катары, тарбиясын алып келген адамдар катары, улут катары, эл катары бул нерсе чындыгында эбегейсиз коомчулукка сокку болбой койгон жок. Балким элге, журтка жакшы жыл болушу мүмкүн, бирок улуттук
баамдын деңгээлин ала турган болсок, көп деле жакшы жыл болду дей албайм. Себебинен де чындыгында хан Манастын урпактарына татыксыз жашоо жашадык. Биз буну баса белгилеп кое албайбыз. Же болсо ичибиздеги ойду айтпай кое албайбыз. Буну айтуулук биздин милдетибиз. Билген нерсебизди, алган тарбиябызды, берилген билимибизди элге чагылдырып жайылтып коюу биздин да парзыбыз. Мен ойлойм, бирок Кудайдан үмүт менен тиленемин. Ар бир кыйынчылыктын арты жакшылык болот. Ар бир ыйдын арты күлкү болот. Ар бир бактысыздыктын арты бактылуулук болот деген үмүт менен ушул жаман нерселердин арты менен буюрса 2020 жыл, жана да айттым, ушул Кыргыздын тарыхына кылчая турган болсок, 1970-жылдары кыргыз коомчулугундагы экономикалык дагы, элдин социалдык абалы дагы, пейили дагы, дүйнө таанымы дагы ушул деңгээлде өтө өнүккөн бир пикке жеткен экенбиз. 50 жылда эл жаңырып, 70 жылда жер жаңырат деген сымал 70 жылдан бери 50 жыл толду. Буюрса 2020 жылы 50 жыл толду. Ушул жылдын урматы менен ушул жыл жаңыруу жылынын башталгыч жылы болсун. Жаңылануу жылдын башталгыч жылы болсун деп бая жараткандан суранабыз. Бүтүн жакшылык, жамандыктар, бүтүн негативдер, терс көрүнүштөр ушул нерселер менен чыгып, мындан кийин жакшы жашоого умтулган улут болсок деген үмүттөн башка үмүт жок. Эми сизди дагы убактыңызды албайлы, ушул улут, мамлекет, ушул калкыбыз өссө экен деген ниеттеги, тилектеги жыл адамынын, меценаттын, коомдук ишмердин, саясатчынын жана мындай алганда bir elge жарыгын тийгизип келе жаткан чоң bir компаниянын жетекчиси катары, эң негизги жыл адамы катары келирки жылда биздин элге журтка деген каалоо тилегиңиз? Рахмат. Буюрса 2020 жылды утурлай элиме Кудай Таалам кең пейилдүүлүк берсе. Баарыбыз эле атабыз, элибиз коомчулук пейилден тайдык деп. Ушул Кудай Таалам пейилди элибизге кайтарса. Элибиз акыр убактарда өтө сараң болуп кетип атат дейт. Кудай Таалам элибизге жомарттыкты кайтарса. Элибизде бөлүнүү, жарындылуу кичине күч алды дейт. Элибизге ынтымактык, биримдик кайтарса. Анан биздин жерибизге Кудай Таалам кут берекесин чачууну унутпаса. Урматтуу замандаштар, биз жаңы жыл алдында бүгүн жакшы окуянын күбөсү болуп, 50ден ашык коомдук уюмдардын жалпы камалымдуу каражаттарынын, жалпы эле жарандык коомдун өкүлдөрүнүн тандоосу менен жыл адамы деген бийик сыйлыкка ээ болгон. Ушул KG Group компаниясынын жетекчиси меценат коомдук ишмер Имамидин Ташев менен жаңы жыл алдында маектештик. Сиздин ушул убактыңызды аз да болсо бөлүп бизге келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушу эл үчүн жасаган эмгегиңиздин үзүрүн көрүп сыймыкка бөлөнүп жүрө бериңиз.